Урматтуу депутаттар, биз ушу Минэнергияны депутатский комиссия түшүп бир текшербесек болбой калды да. Эгер макул болсоңор, мен фракциянын чечимин чыгарам. Эртең палатага киргизели дагы комиссия түзөлү ошолчу. Как раз 2 айлык убактыбыз бар, ошол Минэнергияны полный текшерип чыгалчу. Биздин каршылыгыбыз жок, текшериңиздер, биз неметебиз. Анан кийин мен да ачуу баягы чындыкты Талант Турмаматович, мен да ачуу чындыкты айтып коюшум керек. Бул жерде жеке кызыкчылыктарды көздөгөн адамдар бир тууган инилерин кызматка коюп бер деп коюп жумушун тарта албай койгонун негизинде келип туруп могул жерден кызымчылык чыгып атат канча мынчалардан. Муну да токтотушубуз керек да. Биз деле жөн жүргөн жокпуз да, туура түшүнүңүз. Ушуга чейин айтыңыз, эми до конца айтыңыз анда. Ким, кайсы депутат? Нурбек мырза отурат. Иниси чакан кести иштеген. Жумушту тарта албай аткандан кийин алып салганбыз. Мен аны жумушка кой деп мен суранган эмесмин. Буга чейин 1 жыл мурун айткам. Ошо бойдон жумуштан алды, мен жумушка кой деп суран элекмин. Рахмат, процедурный 3-чү микрофон. Биринчи бирөөнүн жумушун тарта албай атканды айтып коюп, айткандын ордуна биринчи өзүңүздүн деңгээлиңизди билип алыңыз. Сиздин деңгээлиңизди биз билебиз. Ошо райондогу рейстин начальнигин сиздин деңгээлиңиз. Мен билебиз, ошо жерге туруп алып, мен баречмин деп тиги кабинетиңизге туруп алып, ар кимге ызычуу кылганыңыздычы. Сиздерге ошон үчүн силерге специалисттин баары жумуштан кетип калып атат. Жакшылап кармаңызчы, мени оскорблять этпеңиз. Ошо жерге туруп алып, ошо жерде специалисттин баары ошон үчүн кетип атат, мен сизге айтып коеюн. Акылбек Өксөнбаевич, азыр министр айтып кетпеди, мени суранды депчи, вот инисине депчи. Мен иним бул министр болуп кел электе иштеп аткан аякта. Мен ал бир тууган иниси деп атат, бир тууган иним эмес, 2 бир тууган балдарыбыз биз. Ошо жакта иштеп аткан, жумуштан келди, аны кетирди жумуштанчы. Мен мындан бир да жолу суранган жокмун. Баягы мына бияктан чыгып кетип бараптыр, сүйлөшүп эле калдык. Ошол маселени көтөргөн мен тиги жумгал боюнча. Анан жана инимди бир жакка коюп бербейсиңби дедим. Болду, ошо башка эчтеке суранган жокмун. Буга чейин айтсын анда, мен ошо кайра чалып кабинетине. Же ушу мени инимди коюп бер депчи. Андай суранган эмесмин. Эми өзү эркекмин деп жүрөт, эркек болсо болмок, жерге келип алып айтпайчы. Анан Акылбек Өксөнбаевич, ошон үчүн айтып коеюн. Министрдин эмесин карап коюңуздар. Биз эртең чечим чыгарабыз, комиссия түзөбүз, депутатский комиссия, жумуш алып барабыз биз. Рахмат.